Урматтуу кыргыз элим, орустардын айткан сөзү бар. Сколько веревочки не виться, конец все равно будет деген. Ошол конеци эми көрүнө баштады. Кыргызым, ушул күнгө чейин ажоолорубузга, эл башчыларыбызга ишенип, илгери үмүт менен, жакшы ой тилек менен жашап жүрүп, ошолорго ишенген ишеничибиз бизди ушул результатка алып келди. Кыргызым тентип, дейди болуп, өзүбүзгө өзүбүз сен кимсиң деген эң жөнөкөй суроого дагы ким экенибизди билбей, эмне деп жооп берерибизди да билбей калдык. Мен, мисалы, азыркы учурда Россияда иштеп жүрөм, көпчүлүгү эле кыргыз жарандарындай болуп. Хотя иштеп деген бул өтө жакшы айтылган сөз. Иштеп эмес, биз кулчулукта жүрөбүз. Орустардын көзүн карап, колго тийген жумушту иштеп, Кыргызстанда калган кары ата энебизге, туугандарыбызга, жаш бала бакырабызга ушул жактан тапкан азыраак айлыгыбызды салып, күн кечирип жүрөбүз. Албетте бизди ушул күнгө ким жеткизгенин билип, туюп эле жүрүп, унчукпай эле келдик. Тагдыр экен. Тагдырыбыз ушул экен деп. Анан эми бүгүнкү күндө чоң казат кыймылы чыгып, ушу баарыбызды тең ушундай аянычтуу тагдырдан алып чыгып кетүүгө даяр экендиги көрүнүп турат. Мен өзүм башынан саясатка деги эле эч качан кийлигишкен эмесмин. Түшүнгөн да эмесмин, түшүнгөнгө аракет да кылчу эмесмин. Себеби мен ушу бизди башкарган чоңдорго ушунчалык ишенчүмүн да. Анан баягы ишенип жүрө берсең, акыры ушуга алып келет экен да. Өзүм Кыргызстанда көп жылдан бери мектепте мугалим болуп иштедим. Сүйгөн кесибим болчу. Балдар менен иштегенди жакшы көрөм. Балдарды жакшы көрөм өзү негизи эле. Балдарга бир билимди берсең, алар ошону сенден алса, ошо билимди, ушу ортодогу болгон бул процесс, бул түшүнгөн кишиге гана билинет да. Анан ушу мектептеги көпчүлүк окуучулардан сурайм да. Баягы үй бүлөсү жөнүндө, эн атасы жөнүндө сурайм да. Атаң каякта, энең каякта десең, бечаралар көздөрүн жалдыратып, атам Россияда строитель дейт. Апам да Россияда кафеде иштейт дейт. Анан өздөрү чоң эне, чоң ата, баягы тай эне, тай ата, анан дагы бир туугандарынын колунда калган балдар да. Анан ата энелик мээримге зар болуп турган көздөрү ушу азыркыга чейин менин көз алдымда да. Эмне үчүн чоңдор кылган акмакчылыкка балдар жооп бериш керек? Эмне үчүн ошол чоңдор кылган иштердин азабын балдар тартыш керек? Бул балдар эч күнөөсүз эң назик жандар да. Бизге тийген катуу нерсе буларга эки эсе катуу тиет да. Ушул балдарды абдан ойлойм да мен азыркы учурда. Бирок биз ойлогондой аны ошо чоңдор ойлосо башкача болбойт беле. Анан ушу мен иштеген мектепте мага окшогон эле жөнөкөй мугалимдер иштейт. Жөнөкөй эле карапайым калктын балдары окуйт. Мигранттардын балдары окуйт. Ал эми майда тамга мен жазгым келет да, биздин чоңдордун балдары каякта окуйт. Эгер ошого кызыксаңар, териштирип деле көрсөңөр болот. Анан баягы бюджетникпиз да, Кыргызстанда мугалимдер, врачтар баягы акчанын жетишпегенин азабынан анан ушакка келип атабыз да. Кул болуп. Анан ушакта иштеп жүрөбүз. Анын эбин тапкандар да бар экен. Буяка келип алып, көп жылдан бери иштеп, анан ай Кыргызстандын келечеги жок, болбойт аяк деп кол шилтеп салышат дагы. Россиянын жарандыгын алып алышат дагы, анан российский гражданин болуп алышат. Мейли, андай деле боло берсин, колунан келгенин кылышсын. Бирок баягы жүрөгүндө мекеним деген, жүрөгү мекеним деп согуп турганы эч качан өчпөсө экен деген оюмда. Алар болсо бияка биротоло келет дагы, отурукташып алышат. Балдары ушул жактан төрөлөт. Анан ошол балдар Кыргыз деген жер бар экенин, Кыргыз деген эл бар экенин,
ошол Кыргызстан ушул баланын жери экенин билбей да калышат да. Булардын тили орусча чыгып атпайбы, тили. Анан ушулар каяктан билип коет анан кыргыз бар экенин. Анан дагы бир көрүнүш видеолордон жанагы неме көп чыгып атат. Сыймык Жапакеев маданиятты, анан спортту жок кылган жатат, каршы чыгып атат деп. Ошону айтып чыккан адамдардын түшүнүгүнүн тайкылыгына ушунчалык тан бердим да. Маданиятты эч качан эч ким жок кыла албайт. Жок кылган да эмес. Маданият ал улут менен бирге болот. Качан гана улут жок болуп кеткенде маданият кошо жок болуп кетет. Улут барбы, маданияты кошо болот. Маданияты, тарыхы ошо улут менен кошо болот. Анан ал Сыймык Жапакеевдин айтайын дегени эле ушундай кыйын учурда, ушу кыйын кырдаалда могу өлкөбүздү ыплас элементтерден тазалап алып туруп, таза жолго түшүп алсак, анан кийин ал маданиятыбыз, ал спортубуз өзү эле өз ордуна келип калат. Кыргызымда таланттуу элдер дайыма болгон, боло да берет. Азыркы биздин негизги максатыбыз биригип алдыга койгон кадамыбыз, арышыбыз кенен болсун, ишеничтүү болсун. Биз ушул чоң казатчыларга ишенелик, ушулардын артынан ээрчилик, ушулардын айтканын кылалык, колубуздан келген жардамыбызды кылалык. Баягы улуу тамсилчи, орус тамсилчиси Крылов деген бар болчу. Ошол жазбады беле «Лебедь, щука и рак» деген тамсилин. Биз ошондой болбойлук. Ар бирибиз өз көмөчүбүзгө гүл тартып, ар кимибиз ар кайсы тарапка тартпайлык. Муну баарыбыз биримдикте гана, бир багытта гана бет алсак, анан ийгиликке жетебиз. Ал эми ушу ийгиликке жетүүнүн планы ушу биздин чоң казатчылардын акылдуу, күчтүү, алысты көрө билген, акыйкатты бетке айткан, политически грамотный кыргыз уул кыздарыбыздын колунда. Аларды колдоп, колубуздан келген иш аракеттерибизди кылуу ар бир кыргыздын милдети. Укканыңыздарга чоң рахмат.